Kur'andагы эң биринчи сүрө Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсү тууралуу риваятта келет. Bunday сүрө, bir сүрө, 114 сүрөнүн bir сүрөсү. 113-ке келе элекпиз. Şu bir сүрө Фатиха сүрөсүндөй сүрө Тауратта дагы, Забурда дагы, Инжилде дагы түшкөн эмес дейт. Ошондуктан биздин жашообузда эгерде Алла Таала мына күн сайын жашоо берип атат 24 саат, биздин жашообуз ошо 24 сааттын ичинде канча сааты, канча минутасы Куран менен. Курандын акысы биринчи туура окуу. Ар бир тамганы өзүнүн жайынан чыгарып, созо турганын созуп, созбогонду созбой. Экинчи Курандын акысы аны түшүнүү. Kur'an-ı Kerim'i düşünü. Afala yetedabbarunal Kur'an. Emni alar. Oy жүргүзүшпөйбү Kur'an'a? İnnema yetedekkaru ulul albab. Kur'anda Allah kança misallardı, kança nerselerde aytkan bolsa, akıldılar üçün aytkan. Andan nasihatты akıl ээleri gana kabul alat deydi. Kur'an'dagı nasihattardı kimdin akıllı bolsa, oşolor kabul alat. Kur'an akıllı joktorgo emes. Kichine meysi barlarga түшкөн. Oyu barlarga түшкөн. Pikiri barlarga түшкөн. Түшүнүгү barlarga түшкөн. Akıllı barlarga түшкөн. İnnema yetedekkaru ulul albab. Nasihat. Kur'an nasihat. Baştan ayağına şey nasihat. Bırak nasihatı kim kabul alat? Akıl iyileri. Fa'tabiru ya ulil absar. Görөгөчтөр. Карагыла дейт. Акыл ээлери ой жүргүзсүн буга. Kur'anda Allah Taala ne деп бизди чакырып атат? Неге чакырып атат? Ошон үчүн өзүбүздүн оюбуз, напсибиздин каалоосу, өзүбүздүн пикирибиз, бардык дүйнөдөгү инсандын пикири бир тарап. Kur'anda Allah'ın kaaloosu bir taraf. Allah Subhanahu wa Taala Kur'anda özünün kaaloosun aytkan. Özünün kaaloosun tolturgan. Kimde kim Allah emne kaalap jatat menen deseniz, anda Kur'an'ı karаңыз. Kimde kim Allah meni kantip jarattı deseniz, anda Kur'an'ı karаңыз. Kimde kim Allah meni emne üçün jarattı degen suroonu özüңүzгө бергиңиz келсе, bunun жообун издесеңиз, Kur'an'ı karаңыз. Kur'an'ı karаңыз. Hakikatты издейм дегендер Kur'an'ı карасын. Чындыкты издегендер Kur'an'ı карасын. Адилеттүүлүктү издегендер Kur'an'ı карасын. Ынтымакты издегендер Kur'an'ı карасын. Оңолууну издегендер Kur'an'ı карасын. Адамгерчиликти издегендер Kur'an'ı карасын. Kur'an'ı карасын. Өлгөндөн кийин эмне болом десеңиз, Kur'an'ı караңыз. Kur'an айтып берет өлгөндөн кийин не болосун. Адилеттүүлүктү издегендер барбы? Kur'an'ı карасын. Адилеттүүлүктү. Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din жашоосу, мүнөзү, сүйүнүчү, кайгысы Kur'an эле да. Ошондуктан экинчи Kur'андын акысы түшүнүү. Bir ayat окусак дагы түшүнүү окуйм. Bir ayatты. Bugün bir ayatты түшүнөйлү. Эртеге да bir ayatты түшүнөбүз. Андан кийин да bir ayatты түшүнөбүз. Акырын. Кете берейли. Üçüncüsü
түшүнгөнгө амал кылуу. Туура окудук, түшүнгөнгө аракет кылып атабыз. Андан кийин амал кылуу. Кимден түшүнөбүз? Курандын аяттарын хадистен түшүнөбүз. Кур'ани Карим бул ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахнын шархы, чечмелөнүүсү, тафсири. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахнын тафсири Кур'ан. Демек, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахны Кур'ан тафсирлеп берет. Ал эми хадис пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистери Кур'анды тафсирлеп берет. Демек, негизги илим Кур'ан жана хадис. Хадисти туура түшүнүш үчүн анда сахабалардын амалын карашыбыз керек. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөздөрүн, кылгандарын, айткандарын ким аткарды? Кимге айтты? Кимге көрсөттү? Кимге түшүндүрдү? Ошол элдин атын сахаба деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды доорунда ыйман келтирген. Ыйман менен дүнүйөдөн өткөн. Пайгамбарыбызды көрбөсө дагы. Көзү азиз сахабалар болгон. Пайгамбарыбыз көргөн эмес. Бирок алар да сахаба. Сухбаты болгон. Сухбат болбой башка шаарда болуп калды, башка жерде болуп калды, ыйман келтирди. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен сухбатташып отурган жок, аны сахаба дебейт. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала Куранды түшүрүп, Курандын өкүмдөрүн сахабаларга жүргүзүп, сахабалар мына ошого Курандын нак практиканттары, нак Курани Каримдер ар бир аятына амал кылуучулар, көрсөткөндөр сахабалар болот. Сахабалардан дагы бардыгы бирдей болгон эмес. Бардыгы өзүнүн деңгээлинде илим бар эле, бардыгында. Бирок фатва берген деңгээлдерде алымдардын айтуусунда 130-дун тегерегинде дейт. Ошо 1000 деген сахабаларда. Алардан дагы өзгөчөлөрүнөн бир 7 бар эле. Умар разияллаху анху, Абдулла ибн Аббас разияллаху анху, Абдулла ибн Мас'уд разияллаху анху, Айша энебиз аялдардан мисал. Абдулла ибн Мас'уд разияллаху анху, Муаз ибн Жабал разияллаху анху, Абдулла ибн Мас'уд разияллаху анху бул пайгамбарыбыздын доорунда фатва берип турган киши. Сахаба. Жөнөкөй сахаба эмес. Bizde Hanafi mazhab Abdullah ibn Mas'ud razıyallahu anhu'ga barıp takalat. Al peygamberimize takalat. Kur'an hadisten eken. Fiqh. Kur'an hadis üçüncüsü fiqh. Sizge bizge uşunday oğuzumuzga ümmet aç oğuzun talkandı jedeni. Çaynabay juta turganday kılıp maselelerde aytıp bergen. Uşuga бардык үммөттүн атынан биздин имам башчыбыз имам Азам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи Алла Таалам жакшы сыйлыгын берсин, амин. О киши ушундай кылып маселелерди Куранда, хадистеги бардыгын алдына коюп туруп, ушуну бизге оңой кылып бул фарыз, бул важип, бул сүннаты муаккада, бул сүннат, бул мустахаб, бул мубах. Макулбу? Бул да макру тахрими, танзихи, харам, хилафи аула. Бардын ушундай кылып туруп, алхамдулилlah, жиликтеп, чачып берип койду. Мен ага келейли, азыр негизги бүгүнкү биздин сиздер менен отурушубуз Куран темасында. Куран кандай улуу неемат,
Куранга кызмат кылынгандай ааламда бир да китепке кызмат кылынган эмес. Дүйнөнүн тарыхында Куранга канчалык өмүр берилген, бир да китепке андай өмүр берилген эмес. Канчалык курбанчылык кылынган Куранга, бир да дүйнөнүн тарыхында бир да китепке андай курбанчылык берилген эмес. Курандын бир аяттарына томдогон китептер жазылган. Бир аятына эле. Бир аятка томдогон китептер жазылган бир аятына. Бул ааламда Куранга кызмат кылгандай китеп жок. Куран окулганда бир китеп анча окулган эмес. Окулбайт дагы. Эң көп окулган китеп дүйнөнүн тарыхында Куран. Акылбы? Куранда Алла Таала ушундай кылып рахат кылып берип койду, жүрөккө ушундай бейпил, тынчтык кылып берип койду. Окуган сайын рахаты күчөйө турган. Окуган сайын бейпилдиги күчөйө турган. Окуган сайын тажабай турган. Дүйнөдө любой китепти алып көрүңүз, тажап кетесиз. Тажап кетесиз. Куранда Алла Субхана ва Таала Саба Масани 7 кайра кайталануучу аяттар, Фатиха сүрөсү. Кайра кайталанат. Бир күндө канча окуйсузчу, намазды эле эсептеп көрсөңүз. Күнүнө, андан башка канча. Туугандар, андыктан биздин жашообуз канча калды бизге белгисиз. Куран менен достошуп жашайлы. Куран менен достошуп, сырдашып, таанышып, жакындашып, нурланып, Куранды мүнөзү менен мүнөздөнүп жашаганга аракет. Ар бирибиздин бактыбыз ушул. Ар бирибиз. Байдын дагы бактылуулугу Куран менен. Кембагалдын бактылуулугу да Куран менен. Эркектердин бактылуулугу да Куран менен. Аялдардын бактылуулугу да Куран менен. Бардыгы арабтардындыкы, араб эмес, ажамдардыкы дагы, жаштардыкы дагы, карыялардыкы дагы. Билип коюң. Аллахтын акыркы китеби. Толуктоочу китеп. Мурда түшкөн китептердин баарын толуктаган. Өзгөрүлбөгөн китеп. Кыямат күнгө чейин өзгөрүлбөйт. Бир тамгасы, бир точка чекитине мер өзгөрүлбөйт. Инна нахну наздална дикра ва инна лаху лахафизун. Biz Kur'an-ı Kerim'de düşürdük. Zikirde manisi bir yerde Kur'an. Zikir qanday? Estetүү. Kur'an estetip durat bizge. Biz unutacakpız. İnsan da Allah Teala unutacak kılıp jaratkanda. Unutacak kılıp jaratkan. Unutacak bolgondan keyin estetip turgan birөө керек de. Ошого Kur'an. Bu dünyada biz unutup kalıp atабыз. Бирок билиңиz, эртеге кыямат күнү иннама ятадаккарул албаб дегендей, акыл ээлери бу дүйнөдө насаат кабыл алып, жакшы амалдарды кылса, яума ятадаккарул инсану ма саа. Эртеге кыямат күнү инсан эмне кылганын баарын эстейт. Сиз кече канча жолу жакшы сөз сүйлөдүңүз, канча жолу жаман сүйлөдүңүз, унутуп калдыңыз. Siz bir cuma murda kança jakşı amal kıldınız, kança jaman amal kıldınız, unutup kaldınız. Siz bir ay murda unutup kaldık da. Bunu perişteler жазып сактап койду да. Атияка барганда китепти өргөндөн кийин эстейт экен да адам. Мен мына иштерди кылыпмын. Мына мен ибадаттарды, амалдарды кылыпмын. Мына мен жакшы жаман иштерди кылыпмын деп. Ошон үчүн, урматтуу туугандар, Алла Таалама чексиз шүгүрлөр Кур'ан-ы Каримди силерге биздерге акыркы ыйык китеп кылып берип койгонуна. Андыктан иншалла Кур'ан менен айткандай достошуп, мүнөздөнүп жашайлы. Кур'ан каерде сүйүнсө сүйүнүп, каерде капа болсо капа болуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кана хулукуху ал-Кур'ан, Пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ан эле дейт. Андай кандай деген сөз? Алла кайсы нерседен разы болсо, Пайгамбарыбыз ошодон разы болот эле. Алла кайсы нерсеге наразы болсо, Пайгамбарыбыз ошол нерседен наразы болот эле.
musulmandın şanı dagы, imandın talabı dagы, İslamdın çakırı dagы ушундай. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i kaysı nersede razı olsa biz oşoga razı boloylu, kaysı nersede narazı olsa biz oşodan narazı boloylu. Kaysı nersege çakırıp atsa biz labbayk dep жооп берейли. Kur'an'ın nasihatlarına, amal kılganга, bizdin bardık meselelerimiz Kur'an'da. Dünyadagi meselelerimiz da Kur'an'da, ahiretteki meselelerimizin bardık Kur'an'da. Bizge çeyinki en çın tarıhtın okuyaları, kavarları Kur'an-ı Kerim'de. En adiletli buyruklar, tıyular Kur'an-ı Kerim'de. En tasirli nasihatlar, joldomolar, misallar Kur'an-ı Kerim'de. En çıraylı kıssalar, okuyalar Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü tübölüktü, baktıruluktu dağı, tübölüktü, baktısızlıktı dağı Allah Taala'nın rububiyet alamda kanday terbiye kılıp, insandı kanday başkarıp, kanday oңдоп, kanday insanga terbiye görsetken bul da Kur'an'da. Andıktan görüңүз, ушундай улуу kitap берген экен, тилекке каршы бүгүн чоң өкүнүч, чоң жоготуу. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de Allah akbar taştap koydu. Ertege Kur'an aytat eken, arızdanat eken. Meni bular taştap koygon. Kantip ana biz baktылуу болушубуз мүмкүн Kur'ansız? Мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес, Аллага арызданат. Арызданат Аллага. Kur'an'da şapaatçı. Kur'an koldoğa gelse biri de kандай kolday albaydı. Bir daha paygambar, bir daha perişte Kur'an'da şapaat kıla albaydı. Elestediniz. Elestediniz. Oşun için alımlar aytıp alışat. Ay. Kur'an'da Cebrail perişte alıp geldi. Oşun için alıp gelgen sebebinin periştelerden mırzası oldu deydi. Kadir tünde düşürdü ele. Kadir tündördün sultanı oldu deydi. Ramazan ayda düştü ele. Aylardın sultanı Ramazan ayı oldu deydi. Kur'an'ı sebebinin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüreğine düştü ele. En abzel, en baktırı yürek oldu deydi. Muhammed aleyhisselamın ümmetine düştü ele. En jakşı, bütkül peygamberlerin ümmetine Muhammed aleyhisselamın ümmeti oldu deydi. Kur'an düşkön sebebini. Şunun için birinciden barыңızlarga Kur'an mübarek bolsun. Alhamdulillah ötö sүйүнө турган, кубана турган, разы боло турган кабар. Жаштарыбыз Kur'an жаттап атат. Kur'an окуп атышат. Уул балдарыбыз эле эмес, кыз балдарыбыз дагы мынакей жакында эле жарыштар өтүп атат. Угуп атасыздар, көрүп атасыздар. Kur'an жаттап. Kız balдар Kur'an başынан аяга чейин жаттап атышат. Ар бирибиз алхамдулилlah өзүбүздүн күчүбүздүн деңгээлине жараша ким гана болбойлу. Содагер болобу, өкмөттө иштейби, дыйканчы болобу, айырмасы жок. Ар бир мусулмандын мойнунда тургандар эң аз дегенде Kur'андын акыркы 2 парасы жат. Эң аз дегенде 1 жылда 2 жолу окуп чыгыш керек. Имам Азам Абу Ханифа рахимахулла айтат, Kur'andın akısı 1 жылда ар бир мусулман az degende 2 жолу хатым Kur'an başından ayağına çeyin okup çıgуу. Şoň üçin ишен alhamdulillah bu жерде окуучулар менен биргеликте аксакалдар да отурат. Машалла, үй бүлөлөр да отурасыздар. Бул деген ушуларга убакыт бөлүп Kur'anга биз бардык нерсеге убакыт бөлүшүбүз керек. Бардык нерсеге убакыт бөлүшүбүз керек. Уйкуга убакыт бөлгөндөй, тамакка убакыт бөлгөндөй, достор менен, туугандар менен жолугушууга убакыт бөлгөндөй, Kur'an дагы убакыт алат. Убакыт бөлүшүбүз биздин жашообузда сөзсүз Kur'an окуу дегенде эле өлгөнгө окуйт экен деген түшүнүктү чыгарыш керек мейден. Азыркы көп биздин мындай эме элдерибиз Kur'an окуу десе, ушундай түшүнүп калган, өлгөнгө эле Kur'an окуйт турбайбы депчи. Kur'an өлгөндөргө өтө зор пайдасы, сообу, укмуш, керемет. Бирок түшүнүңүз, Kur'an өлүктөр үчүн түшкөн эмес. Kur'an тирүүлөр үчүн түшкөн. Амал кылсын деп түшкөн.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат атпайбы? Адам өлгөндө амалы токтоду дейт. Амал кылганга түшкөн да болчу Куран. Бул шкафтарга коюп, ороп коюп, анан бир потолокко коюп, же бир жерге коюп, же сандыкка салып коюп, ал үчүн түшкөн эмес да. Окулуш үчүн түшкөн. Ой жүргүзүш үчүн түшкөн, амал кылыш үчүн түшкөн, окутуш үчүн түшкөн. Башкаларга жеткириш үчүн түшкөн. Курандын талабы. Ой. Алла Таала Куранда мындай дейт. Я айюхан нас. Эй адамдар. Кээде адамдар деп кайрылат. Кээде ыймандуулар деп кайрылат. Адам деген эми бүткүл дүйнө. 7 миллиардтан ашык адам. Я айюхалладина аману. Эй ыймандуулар. Болду. Алардан өзгөчө адамдар да булар. Ыймандуу деп Алла бизге кайрылып атса, биз сүйүнүшүбүз керек. Кубанышыбыз керек. Бизди жөн эле адам деп айтып койбой, ыймандуу адамдар деп айтып атат. Ыйман келтирген Алланын бардыгына, бир экендигине, жалгыздыгына, шериги жоктугуна Аллага ыйман келтиргендер. Алланын кайрылуусу. Худжурат сурасында айтат. Я айюханнас, инна халакнакум мин дакан ва унса ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Эй адамдар, бардык адамсың. Америка болсын, Россия болсын, Япония болсын, Кытай болсын, Африка, Азия, Австралия. Эй адамдар, биз силердин баарыңарды бир эркек, бир аялдан жараттык. Бир атадан, бир энеден жараттык. Баарыңар силер бир атанын балдарысыңар. Өзбек, кыргыз, казак, тажик, уйгур, татар. Биз ал жакынбыз. Бизде Алла Таала айтып атат, африканецтер менен атаңар бир деп атат. Африканецтер менен атаңар бир деп атат? Бир деп атат. Американецтер менен атаңар бир деп атат. Индейцтер менен атаңар бир деп атат. Японецтер менен атаңар, кытайлар менен атаңар бир деп атат. Баарын Алла жаратканда. Кытай асмандан башка жаратты бу. Кытайлыктарды. Америкалыктарды башка жаратты, орустарды башка жаратты, бизди башка жаратты. Жок. Роббуна вахид. Роббубуз бардыгы бир. Аллаху халику кулли шей. Алла ар бир нерсени жаратуучу ал. Ар бир адам тиягында турсун, кашы, көзү, кирпигинен бери. Чачынын саны канча чач бар? Ар бирин жаратуучу Алла субханаху ва таала. Не деп атат эми? Биз баарыбыз бир ата, бир энеден экенбиз. Буда чоң чакырык бар. Не деген чакырык? Пайгамбарыбыз айткан: "Куллукум мин Адам ва Адам мин тураб." Силер баарыңар Адам атадансыңар. Бөлүнбөгүлө, жарылбагыла, бири-бириңерди басмырлабагыла, бири-бириңерди кемсинтпегиле, бири-бириңерди маскаралабагыла. Адамсыңбы? Болду. Биздин атабыз бир. Атабыз бир. Ва Адаму мин тураб. Биринчиден пайгамбарыбыз айтып койду. Куллукум мин Адам, бардыңар адамдан. Атабыз бир. Биздин атабыз бир, атабыз бир. Демек, атабыз бир болгондо кандай ынтымакта жашашыбыз керек? Бир атанын балдары болсок. Бул бир ынтымакка. Экинчиден, ва Адаму мин тураб. Адам атаңар топурактан. Бул жерде мани эмне кылтат? Саңа Алла Таала киши чырай берсе теке бериленбе? Саңа байлык берсе теке бериленбе? Саңа бир бийлик берип койсо теке бериленбе? Саңа бир акча берсе теке бериленбе? Саңа бир күч берип койсо теке бериленбе? Сен балдарың, туугандарың көп, сен теке бериленбе? Же кандай болбосун? Топурактан экениңди унутпа. Топурактан келген элең, топуракка кайтасың. Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра. Муса пайгамбар Фираунга дават берген. Ушу сөз менен. Фираун, ана роббукумун а'ла, мен силердин улуу кудайыңармын, түшүнүңөрбү?
өзүнө сажда кылдырган, өзүн кудайлык кудаймын деп жар салган. Канча деген баланы муздаган, канча деген кан төккөн, канча деген бузук кылык кылган эсеби жок. Фираунга Муса пайгамбар даават берип атат. Эй, мына сен кудай эмессиң. Жер асманды жараткан кудай. Батышты чыгышты жараткан кудай. Күн менен түндү алмаштырып турган кудай. Кимсиң сен? Мужизаларды көрсөтө берип, 9 мужиза көрсөткөн. Таптакыр болбой калгандан Алла Таала акырында аны жок кылган. Ошондо Муса пайгамбар мынакей: "Минха ханакнакум." Биз силерди топурактан жаратканбыз. "Ва фиха нуидукум." Жана силерди топуракка кайтарабыз. "Ва минха нухриджукум таратан ухра." Дагы бир жолу силерди ошо топурактан чыгарып тирилтебиз. Топурактан келгенбиз, топуракка кайтабыз, кайра топурактан чыгабыз. Мынаны иман деп коет. Өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенүү ушунун атын иман деп коет. Ошон үчүн биз жашаганда, өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Өлгөндөн кийин тириле дегенбиз эмес, өлгөндөн кийин тирилебиз. Экенбиз эмес, тирилебиз деп жашайлы. Бунун чакырыгы. Allahumma salli ala seyyidina Mevlana Muhammed. Demek tuğanlar, mınaki Hucurat surasında Allah subhanahu wa ta'ala aytutat, ya eyyuhan nas, an-nas degen adamlar. Ey adamlar, inna elbette biz halaknakum, jarattık sizlerdi, bağırınlardı. Min zekerin ve unta, bir erkek, bir ayal. Adam ata havaya nevizdi. Ve cealnakum şu'uba ve kabaila, Jana biz sizlerdi ar türdü ulut, el, uru kılıp jaratıp koyduk. Şunday kılıp koyduk sizlerdi. Li ta'arafu, biri-biriңерди taanышыңар үчүн. Biri-biriңерди жакшылыкка чакырышыңар үчүн. Biri-biriңердин урф адат, каада салт, урф, ма'руф, жакшылыкка чакырып biri-biriңерди ошон үчүн. Ин акрамакум индаллахи аткакум. Albatta sizlerden en hurmattığınlar Allah'ın aldığında, en baktılı sıyılığınlar Allah'ın aldığında, atkakum sizlerden en takvarağınlar. En takvarağınlar. Allah'ın aldığında uluttun, urunun menen adam bağlanbaydı. Sululuğu menen, baylık, biligi menen bağlanbaydı. Güçü menen bağlanbaydı. Көп жашаган менен bağlanbayт. Allah'ın aldığında adam balasının baası, kadır barkı, anın takvalığı menen, sıfatı menen. Allah açıgın aytıp koydu mında kıldır. Demek negizgi bağlay turgan, negizgi mani bere turgan nerse günölörden saktanуу eken. Allah sınoo üçün günölörde jaratıp koydu. Sınoo üçün günölörde jaratıp koydu. Жақшылық менен жамандықты, пайда менен зыянды, ак менен каранды сыноо үчүн жараткан, бейиш менен дозокта сыноо үчүн да. Демек бул туугандар, Алла субханаху ва таала сыноо үчүн муну жаратып койду, жамандыкты, арам нерселерди. Андан не? Сактаныш үчүн. Андан сактансак, бунун аты ибадат. Арамдан сактануу bunun atı ibadet. Jönököy emez, en mıktı ibadet. Biz ibadet ma'ruf, amr bil ma'ruf tele aytadı ekemiz. Jok, nahi anil munkardagı ibadet. Namaz okugan ibadet, da. Oroza tutgan ibadet, doğru. Zeket bergen, sadaka bergen ibadet, doğru. Hacılık umra kılgan, Kur'an okugan, zikir çalgan, dua kılgan ibadet, doğru. Bирок unutpaylı, tekebirlikti taştagandagı ibadet. Hasat, görө alбастыкты таштагандагы ibadet. Жалган сүйлөгөндү таштагандагы ibadet.
арам нерселерди кылбай өзүн бекем кармаган, сабырдуулукка бекем болгон, бул ибадат. Бундайларга Алла Таала эсеби жок сообун берем деген, бул ибадаттын сообу эсеби жок. Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Бигайри хисаб. Арам нерселерге барбай, өзүнүн напсын кармаган сабыр кылуучуларга эсеби жок сооп берилет. Кээде башына кайгы келип калат, Алланын тагдыры. Ошол учурда сабыр кылгандарга эсеби жок. Таат ибадатка да сабыр керек. Эртең менен туруп, даарат алып, мечитке барып, багымдатты окуп, жамаат менен окуп, кайра пешимге барып, күн сайын өзүн бекем кармап, телефонду көрүп эле 2-3 саат карап отура бербей, кичине 2-3 саат болсо да 1 саат Куранды караган, өзүнүн напсысын кармап атат азырчы. Кой бербей, телефонго кой бербей, Куранга кармап атат да. Дейди сөздөргө ар нерсе сөздөрдү сүйлөтө бербей, зикирге тилин кармап атат. Сабырдуулук. Хабсун нафс. Бул ибадат. Демек таква деп ушуну айтат тугандар. Алладан коркуп, күнөөлөрдөн сактанган, ушунун аты таква. Алладан коркуп, күнөөлөрдөн сактанган. Ушуга канчалык биз корксок, ошончолук алхамдулилля Алланын алдында сыйыбыз, урматыбыз жогорулай берет экен да. Бирок билиңиз, таквалык ыйманга жараша. Ыйман канча күчтүү болсо, ошончолук таква. Таквалыкка Кудайым буйрук берген. Фаттакулла мастатаатум. Колуңардын келишинче. Такванын эми даражасы бийик го. Бирок канча колуңардан келет, ошончолук күнөөлөрдөн сактангыла деди да. Канчалык колуңардан келет, ошончолук күнөөлөрдөн сактангыла. Фаттакулла мастатаатум. Күчүңөрдүн жетишинче, колуңардан келишинче, мүмкүнчүлүгүңөр болушунча күнөөлөрдөн сактангыла. Тилиңерди күнөөдөн сактагыла, көзүңөрдү күнөөдөн сактагыла, кулагыңарды күнөөдөн сактагыла, алкымыңарды күнөөдөн сактагыла, колуңарды, бутуңарды, оюңарды күнөөлөрдөн сактагыла, жаман күмөнүңөрдөн сактангыла, жаман пейилден, жаман мүнөздөн өзүңөр сактагыла, жаман каалоодон өзүңөрдү сактагыла, жаман каалоодон, жаман амалда, жаман мүнөздөн пайгамбарыбыз пана тилейт эле. Я Аллах, эмнеден сактай көр? Жаман амалдан сактай көр, жаман мүнөздөн сактай көр, жаман каалоолордон сактай көр. Иншалла биз дагы колубуздан келишинче. Колубуздан келбегенди Алла буйрган эмес. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Эч бир жанга Алла Таалам анын чемесинен жогору кыла албай турган нерсеге жоопкерчилик берген эмес Алла Таала. Куптанда ооздан айтылып калды. Антан иншалла барыбыз ниет кылайлы. Алла разы болсун, мубарак болсун. Алып аткан илимиңиздер, жаттап аткан Кураныңыздар. Кудайым барыбызды, бардык үммөттү Куранга дос кылсын. Курандын береке, рахмат, хидаят, шифа, фалах бардыгын Алла Таалам бардык үммөткө буйрсын. Иншалла ушул жолдо бекем болойлу. Ушул жолдо мээнет кылайлы. Иншалла Алла Тааланын жардамы менен Алла Таалам Куранга канчалык жакын болсо, Курандын берекесинен, Курандын урматынан жараткан Алла Субхана ва Таала улуу даражага берет. Куран ушундай тугандар. Пайгамбарыбыздын аты менен ант ичсе болбойт. Куран менен ант ичсе болот. Алладан башка менен ант ичкенге тыюу салынган да. Касам ичкенгечи. Түнгө, күнгө, нанга, ата эне, жер, Кааба, пайгамбар, периште, жо, болбойт. Болбойт. Куранга болот. Эмне Куран? Алланын сыпаты да бул да. Ошон үчүн болот. Касам, ант, Алла менен аты менен гана болот да. Куранга уламалар уруксат бергени бул Алланын сыпаты деп. Андыктан иншалла келиңиздер, Куран менен иншалла күн сайын убакыт бөлөйлү, башкаларга да жеткирейли. Башкалар дагы айтайлы. Алар дагы
bu dүйнөдөн көз жумай электен мурда Куран менен кичине таанышып алсын. Аз болсо да Куран менен таанышып алсын. Куран кантип түшкөн? Кантип түшкөн Куран? Чоң сабак бул. Имам Бухари рахматуллахи алейх бап түзгөн өзүнүн китебинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга вахий кантип түшкөн? Кайфа бадул вахий иля Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellemga вахий түшкөн кантип башталган? Вахийдин түшкөн жолдору, Курандын топтолуусу, бунун тарыхы, ай Аллах, ар бир мусулман